11 каналынан сиз бүгүн бул жаңылыктар менен кабардар болосуз. Москвадагы тигүү цехинен кыргызстандыктардын тирүүлөө өрттөлүшү атайлап жасалган айтылууда. Ошол учурда Дамасктагы уда жардыруу 70-тен ашуун адамдын өмүрүн алды. Ал эми теракт үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети экстремисттик уюму өзүнө алды. Ал арада Женевада Сириядагы жаңжалды басуу боюнча тынчтык сүйлөшүүлөр башталды. Биз бул окуялардын өнүгүшүнө көз салып улантабыз. Аты жөнүм Айгерим Жаныкул кызы. Кутман кечиңиз менен. Дамасктагы Ыйык Саид Зейнап аймагында болгон уда жардыруудан каза болгондордун саны 80ге жетти. Жарадар болгондордун саны болсо 100дөн ашат. Дегенде жадыргыч зат коюлган унаа жарылып, андан соң жангечти экинчи бомбаны иштеткен. Теракт үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети экстремисттик уюму өзүнө алды. Дал ушул жардыруу Женевада Сириядагы жаңжалды басуу боюнча тынчтык сүйлөшүүлөргө тоскоолдук жаратуу иретинде жасалган теракт деген версиялар айтылууда. Ушул аталган жыйындан соң Америка Кошмо Штаттын мамлекеттик катчысы Джон Керри интернет аркылуу кайрылуу жасады. Анда каатчылыкты басуу үчүн бир гана аскердик күчтү колдонуу эң негизгиси эместигин, кандай болгон күндө дагы Ислам мамлекети тобунун пайдалануусуна жол бербөө айтылат. Сириядагы 5 жылдан бери согушта 100 миңден ашык адам курман болуп, 2 миллиону сыртка качып, дагы 6,5 миллион адамы журт которду. Ошол учурда 30 январь түнү Москвадагы тигүү цехинде көз жумгандар Баткендик 8 жаран, Россиянын жарандыгын алган 2 кыргыз жана 2 өзбекстандык жаран экени аныкталды. Эске салсам, ишемби күнү өрт өнөр жай имаратында чыккан. Тергөө комитети тилсиз жоо боюнча мүлктү атайлап өрттөө беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду. Учурда бир катар тургундар сурак берип, божомолдор боюнча алардын ичинен эң башкысы атайлап өрттөө каралууда. Аларда президент Алмазбек Атамбаев каза болгондордун жакындарына көңүл айтып, каза болгондорго материалдык жардам көрсөтүү боюнча бул иштин аткарылышын көзөмөлгө алууну президенттик аппаратка тапшырды. Ошондой эле сөөктөрдү алып келүү чыгымдарын кыргыз өкмөтү төлөп бермей болду, бирок бул үчүн кырсыктан каза тапкандардын жакындары миграция кызматына арыз жазуусу керек. Миграция кызматынын статс катчысы Канатбек Азиз 11 каналына буларды айтып берди. Комиссия карап чыгат, финансовый документтерди бизге көрсөтүп бергенден кийин. Өзүңөр билгендей, баягы 10 кыргызстандык жаран каза болгон деп эмне кылды. Бирок азыр маалыматыбыз боюнча 2 жаран Россиянын гражданин болуп чыкты. 8и Баткен областынан Кыргызстан жараны болуп чыккан да. Азыр биз ведомство ошо боюнча, маселе боюнча компенсация маселеси каралып чыгат. Ал процедурасы боюнча бизде булар финансовый документтерди бизге көрсөтүп чыккандан кийин аны комиссия көрүп туруп аны төлөп чыгат. Берибизди улантабыз. 30 январда Фучи көчөсүндө өзүн өрттөгөн жыйынтыгында 1 жана 3 даражадагы күйүктөр менен шаардык травматология борборуна жаткырылган жигит бүгүн көз жумду. Анын денеси 90%га күйгөндүгүн дарыгерлер айтышууда. 24 жаштагы жарандын өздүгү такталып, ал Бишкектин тургуну Алексей Панин болуп чыкты. Ал мындай аракетке баруусун жашоодун тажаганы менен түшүндүргөн. Ал эми Тажикстанда январь айы эл арасынан 200дөн ашык мыйзамсыз курал жарактар алынгандыгын укук коргоочулар маалымдашууда. Бийлик 94-жылдан бери жарандардын колунан алынып жаткан куралдарга карата тынчсыздануусун билдирет. Алыска аймак тургундардын үйлөрүндө мылтык тапанчалар көп болуп, алар жарандык согуш убагынан бери сакталууда. 2014-жылы тиешелүү мыйзамга өзгөртүү киргизилип, тартип коргоо кызматкерлери мыйзамсыз куралдарды жыйноого милдеттендирилген. Уктуруубуздун кийинки бөлүгүндө Зиканын коркунучтары дүйнөлүк дарыгерлердин талкуусунда болсо, Европа биримдиги менен Британия өз ара алакаларын кайра карап чыгуу боюнча пикир келе алышпады. Ошондой эле уктуруубуздун жүрүшүндө өлкөдө маңзатташуу туурасында 11 каналынын коногу менен болгон маекти көрө аласыз.
Ошол эле маалда тездик менен 20дан ашык мамлекетти каптап келе жаткан Зика вирусу боюнча дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун жетекчилери шашылыш жыйынга чогулушту. Алар бул эпидемияга каршы туруунун жолдору, ошондой эле вакцинаны табуунун тездетүү өңдүү маселелерди ортого салышат. Кадимки чиркейлер аркылуу тарап жаткан бул илдет айрыкча кош бойлуу аялдар үчүн кооптуу болууда. Анткени вирустун айынан баш мээси кемтиги оорукчан наристелер төрөлгөнү көп байкалууда. Беле кетейин, учурда Бразилия ушул вирустан көбүрөөк жабыркап жатат. Беле кетсе, учурда дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бул уюмга карата көп сындар айтылууда. Буга себеп өткөн жылы Батыш Африкада пайда болгон Эболага да канчалык маани бербей 10 миңдеген адамдын кырылышына шалаакылык мамиле жасалган деген кептер айтылууда. Ушундан улам дүйнө лидерлери бул жаңы вирустун бүткүл планетаны каптап кетүү коркунучунун алдын алууну эртелетүү керектигин белгилешүүдө. Европалык кеңештин төрагасы Дональд Туск Британиянын премьер-министри Дэвид Кэмерон менен жолугушуудан кийин Европа биримдиги менен Британия өз ара алакаларын кайра карап чыгуу туурасында бир пикирге келе албагандыгын билдирди. Мурдараак магылташуунун долбоору европалык лидерлердин кароосуна коюлмак. Евро биримдиктин лидерлеринин саммити болсо 18-19 февралда болору күтүлүүдө. Британиянын евро биримдиктеги мүчөлүгүн кайра карап чыгууга умтулган Кэмерон евро биримдиктин башка өлкөлөрүнөн Британияга келген мигранттарды 1-4 жылда социалдык пособие алуу укугунан ажыратууну сунуш кылып жатат. Премьер-министр мындай чара эмгек мигранттарынын Британияга болгон агымын кармоого мүмкүндүк берет деп саноодо. Биз мындан аркы берүүбүздү маек менен улантабыз. Бүгүн тема бизде өлкөдөгү маңзат ташууну ооздуктоо туурасында болмокчу. 11 каналында баңгизатка каршы күрөшүү кызматынын маңзаттарды контролдоо бөлүмүнүн жетекчиси Расул Турганов. Куш келипсиз, Расул мырза. Айтсаңыз, сиздер чыгарган жылдык жыйынтыктарда кандай айырмачылыктар болуп жатат маңзаттар менен күрөшүүдө? Жыл жыйынтыгы жолунда сөз кылсак, биздин баңгизатты контролдоо мамлекеттик кызматы тарабынан 2015 жылы 339 баңгизаттарга байланыштуу кылмыштын бети ачылган. Бул 2014 жылкы көрсөткүчтөн 16 кылмышка көп. Ал эми ушул 339 кылмыштын бетин ачканда мыйзамсыз жүгүртүүдөн 5 тоннадан ашык баңгизаттардын бардык түрлөрү жана прекурсорлор мыйзамсыз жүгүртүүдөн алынган. Айырмачылык жөнүндө айтсак, бул эмне? Бул баңгизаттар менен күрөшүү оор болот, берки башка кылмыштын башка түрлөрүн ачууга караганда. Анткени эмнеге? Мисалы үчүн адам өлтүрүүнү деле алсак, ошол кишинин денеси бар, ошол кишини тааныган киши бар, ал киши бир жерде жашаган, ошондон из улап, ошол кылмышты ачса болот. Уурулчулук дагы ошондой. Уурдалган нерсе бар, каерден уурдалгандыгы бар, изи калышы мүмкүн, каяка кеткендиги жөнүндө. А бул баңгизат менен күрөшүүдө кызматкер тышка чыгып эле ойлонуш керек. Ким, кайсы киши каякта жүрүп, баңгизатты ушу ташыйын же сатайын деген ой менен жүрөт экен. Бул оор, ошон үчүн баягы ыкчам иликтөө методдору өзгөчөлөнөт да. Айтсаңыз, көбүнчө чогултулган заттар кимдер тарабынан алынат? Ошол эле жергиликтүү тургундар арасындабы же тескеринчеби? Башка мамлекеттин жарандары барбы жокпу деген суроо экен, мен түшүндүм да. Көбүнчө негизинен ушул биздин Кыргызстандын эле жарандары, бирок көп фактылар болот. Жанагы Тажик Республикасынын жарандары же Өзбек Республикасынын жарандары келип, ушул Тажикстандан Кыргызстанга баңгизат өткөзүп атканда же алып келатканда кармалат. Андай фактылар да бар. Негизинен бирок көпчүлүгү бул биздин Кыргыз Республикасынын эле жарандары. Кылмыш иштердин бетин ачууда атайын маалымат алуу менен анан иштер жүргүзүлөт болуш керек да. Негизи кайсыл булактарга таянып анан табасыздар? Мен бул баягы мен кылмыш иликтөө, кылмыш ачуунун методдорун айтып берген болуп калам. Бул менин оюмча көрөрмандарга кереги деле жок да. Анткени ар бир кызматтын бир атайын ыкмалдары болот. Рахмат сизге. Маңзаттарды контролдоо кызматынын баңгизаттарды көзөмөлдөө бөлүмүнүн жетекчиси Расул Турганов 11 каналынын түз эфиринде болду.
Биз бул соктурубузду улантабыз. Ошондой эле сиздердин эл артисти белгилүү бийчи Чолпонбек Базарбаевдин эскерүү кечеси өткөнү турат. Иш-чара 4-февраль күнү Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрында өтөт. Базарбаевдин ысымын алып жүргөн Бишкек окуу жайынын тарбиялануучулары менен бирге балет артисттеринин биргелешкен концерти болмокчу. Ошондой эле Базарбаев көзү тирүү болгондо быйыл 67 жашка чыкмагын белгилей кетелик. Ал мындан 14 жыл мурун Бишкекте жол кырсыгынан каза болгон. Ал эми ал арча капчык айында 1-февралдан 14-февралга чейин эл аралык альпинизм фестивали Кыргызстан, Өзбекстан, Украина, Казакстан, Орусиядан 70 альпинист катышканы турат. Кыргызстан тоолору чемпионатка ыңгайлуу экендигин уюштуруучулар белгилешүүдө. Фестиваль соңунда мыктылар тандалып, бийиктик деп аталган эл аралык долбоорго мүчө болушат жана бийик аскаларга саякатка чыгышат. Альпинизм туризми Кыргызстан менен Орусиянын альпинизм федерациялары менен биргеликте уюштурулууда. Бүгүнкү күндө мына ушундай окуялар менен жыйынтыктайбыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат айтам.